технологиялык университети бир топ жылдардан бери билим берүүнүн эл аралык стандарты менен иш алып барууда. Бул иш-чаранын алкагында бир канча мамлекеттердин билим берүү чөйрөсү менен бир нече келишимдерди түзүп, көптөгөн долбоорлорду аткарууга жетишти. 20-марттан 22-мартка чейин 3 күнгө созулган Кыргызстан менен Германиянын катышуусунда өткөрүлгөн Борбордук Азия үчүн энергиянын калыбына келүүчү булактары жана кубаттуулукту сактоочу технологиялар үчүн 4.0 индустриясы аталышындагы симпозиум өз ишин ийгиликтүү аяктады. Университет менен мындан аркы байланышты чыңдоо жана жалпы маселелерди биргелешип чечүү максатында Германиядан атайын илим изилдөөчү топ келди. Аталган иш-чарада Кыргызстан менен Германиядагы индустриянын абалы, келечеги жана адамзатка пайдасы тууралуу маселелер каралып, келечекте биргелешип иштөөнүн инновациялык жолдору талкууланды. Энергиянын калыбына келүүчү булактар боюнча илимий иш жүргүзгөн жана 4.0 индустриясынын алкагында иштеп жаткан топтор үчүн аталган симпозиум көптөгөн жаңы идеяларды берди жана чечүүнүн ыңгайлуу жолдорун сунуштады. Мындан сырткары жергиликтүү калкка пайда келтирүүчү энергиянын калыбына келүүчү булактарын изилдөө боюнча да бир канча докладдар окулду. Если вы будете в Германии, в Берлине, где вы оперируете, 1,5 часа езды к нам, сообщите, я сведу вас с нашими специалистами пищевой. Отлично. Этот проект продолжается. Вот в феврале были последняя вот эта третья фаза, 4-я фаза начался, на 2 года же продлили. Сейчас идет по мобильности уже. Çarşıdan çülekeyi çok, jana arkadan süйлөген çok. Düşündünüzler de. Тамашоо Кыргызстандагы белгилүү оюндардын бири. Тамашоодо ар түрдүү чөйрөнүн командалары, орто жана жогорку окуу жайлар, ар кандай темага импровизациялоо, берилген суроолорго күлкүлүү жооп берүү, атайын дарылган интермедиаларды коюу жана башкаларды аткаруу менен жарышышат. Тамашоо жаштар лигасынын ачуу идеясы 2008-жылы пайда болгон. Буга чейин орус тилинде КВН бар экендиги маалым болуп, кыргыз тилинде ойносок деген жаштардын каалоосу күч болгон. Ошол кездеги Браво теле долбоорунун алып баруучусу Эрмек Нурбаев жана атактуу оюнчу редактор Арслан Ибрагимовдун демилгеси менен кыргызча тамашоо лигасы түзүлгөн. Ачылганына 10 жылдан ашуун убакыт өтүп, бүгүнкү күндө жаштар арасындагы көңүл ачуучу жана тарбия берүүчү эң мыкты долбоорго айланды. Тамашоо лигасында ойногон командалардын ичинен республикабызга белгилүү болгон No-Name командасы жана университет командалары биздин университеттин студенттеринен куралган командалар болуп эсептелет. Ош шаарында университет командасынын алгачкы бет ачар концерти болуп, концертке команданын миңдеген көрөрмандары күбө болушту. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович концертке катышып, универсал командасын ийгиликтери менен куттуктады. Команда буга чейин тамашоо лигасында өз ордун татыктуу тапкан беделдүү командага айланды. Жаштар арасында кадыр баркка ээ болуп, команданын жигиттери сахнада жараткан күлкү тамашалары элдин арасына кеңири жайылды. Урматтуу күлкү тамашанын көрөрмандары, урматтуу ушул биздин универсал тамашоо командабыздын көрөрмандары, барыңыздарды бүгүнкү ошо кучубай кечиңиздер менен мына жогоруда тамашанын да бир топ бөлүгүн көрүп койдук. Мен ойлойм, сиздер ушул бүгүнкү концертке, бүгүнкү тамашага келгениңиздерге бушайман жебейсиздер деп ойлойм. Себеби дегенде ушул концерт аягына чейин ушундай эле азыркыдай эле маанайда өтөт. Анан эми биринчи кезекте мен ушул бүгүнкү концерттин күнөөкөрлөрү, ушул универсал командасынын бет ачар концерти менен чын тилимден өзүмдүн атымдан, жалпы ошо университеттин жалпы жамааттын атынан куттуктагым келип отурат. Бишкекке бул жерден барып, команда барып Бишкекке бир жигилге жетишип жеңип алыш өтө кыйын. Себеби дегенде Бишкекте дагы аябай көп командалар бар, бирок булар ошо баягы өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн ошо таланты менен ошол жердеги бардык көрүүчүлөрдү багындырып жеңишке жетишип отурат. Ошондуктан бул жигиттерге мен чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Кадырбек дагы ошол No-Name командасынын катышуучусу. Ушулардын артынан дагы мен ойлойм көп дагы ушундай командалар чыгат. Буларды дагы ийгилик каалайм, сиздерге баарыңыздарга ийгилик. Урматтуу күлкү көрөрмандар, бүгүн ошол биздин Оштунун алдындагы универсал командасы Оштунун сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүнүн атынан университеттин ректору профессор Абдыкадыр Омаровичтин буйругу чыккан. Ошол буйрук менен сиздерге кенен тааныштырып койгонго уруксат этиңиздер. Академик атышматындагы Ош технология университети университеттин өнүгүүсүнө кошкон салымы жана жаштарга маданий эстетикалык тарбия берүүдөгү талыкпаган үзүлдүү эмгеги жана окуу жайыбыздагы коомдук иштердеги активдүүлүгүн көргөзө алгандыгы үчүн Оштунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү универсал КВН командасынын капитаны Торлубаев Калибек ардан грамота менен.
ошондой эле ардактуу романда менен универсал командасынын мүчөсү, Оштунун сыймыкты бүтүрүүчүсү Исманалиев Кайырбек мырза. Ардактуу романда менен Оштунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү Ишанбай уулу Садык. Оштунун Sensiz benim kormayım, suğukada kormayım. Öpkettin abi, kaytak koyun. Sen de yavaş kesin sen. Uğurlamayın, ne bilirsin koyun ha? Ha. Gel. Hadi lan. Komşular şayıldan gezikken Ya. Hongura önünde yeşikken postası. 왜 저거 이 건 너선 대서 걸려 저럴 거야 나? Вызываемого абонента отключен. Просьба повторить набор позднее. 나 주인공. 내 비밀 하나 야, 너 서울에서 겐트레스 비밀. 또. 파피토 미안마. 김니 키스 아이스 집에가 오빠 장난스. Okumuştu. Kanka. Adamın başında. Жараппатсыз. Көпчілік елі учурда ушул акырандарыбыз бири-бири менен айтышып келет. Бүгүн универсал командасынын концертинде бизде өзгөчө катын айтыш. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Сол жак бурчак. Дүйнөнүн 3 жолдуу чемпиону кулак алапша идиш боюнча. 2 айылды бири-бири менен уруштуруп жүргөн. Көптөгөн дүймөлөрү ачкачтырып жүргөн. Айылдагы кайманаты Барабанский антенна. Тосуп алыңыздар. Заргат Ушакчиева. Оң жақ бурчтан тосуп алыңыздар. Дүйнөнүн 36 жолдуу чемпиону жалган айтыш боюнча айылдагы кайманаты Жертим Шармалы. Тосуп алыңыздар. Берхат Суперинфо. Так, барға келіңіз. Зарға келіңіз. Ережелермен түсіндіріп қояйын. Беттен алып айма кей жоқ. Шаштан жуда кей жоқ. Жана арқадан сүйре кей жоқ. Түсіндіріңіздер да. Так, 1, 2. Sen kapıdan varsa ömrü makyaj kırmızı dişler parça tutmadı. Kaşlarımızı ömrü demiyorum. Çaşlarım varsa marşı şampiyonu var. Orada kimse anlayamıyorsa figüran varsa gerek yok olacak. Çampırda başına başına bakın. Şey bir şey yürümek. Basalara bal olacak. Tutun bunu sorun olmasa. Seviniz ve bir marşı. Havalarını tepede oldu. Bu çocuğa güvenmiyorum. O ihtimal ben seviniz. Bolda.
бүтүн тогушкун 21 мартта чыгыш элдери Нооруз же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Нооруз майрамын өзгөчө ритуалсыз элестетүү мүмкүн эмес. Арча түтөтүп, айлананы жамандыктан тазалоо кыргыздардын азыркы турмушундагы табигый нерсе. Ал эми Нооруз күнүндө бул ритуал массалык мүнөзгө ээ болот. Ошондой эле ыйык деп саналган сүмөлөк кайнатуу жөрөлгөсү да Нооруз күндүн эң негизги символу болуп эсептелет. Нооруз майрамы жыл теңешкен күн болуп, кыргыз элине көптөгөн ийгиликтердин, жетишкендиктердин жылы болсун. Нооруз майрамында мен сиздерге жашооңуздарга тынччылыкты, эки дүйнөнүн бактылуулугун жана ошондой эле үй бүлөңүздөргө токчулук, бакчылыкты каалайт элем. Нооруз майрамын биздин кыргыз элде өзгөчө майрам катары кабыл алып, жыл сайын майрамдап келишет. Нооруз майрамын 2010-жылы Бириккен Улуттар уюму адамзаттын маданий мурасы деп жарыялап, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекитип берген. Биздин университеттин жалпы жамааты жана студенттери Ноорузду өзгөчө шаң менен тосуп, сүмөлөк кайнатуу жөрөлгөсүн башташты. Бүгүн Нооруз майрамы. Нооруз майрамы кыргыз элимдин эң сүйүктүү майрамы, жаңы жылы. Бардык кыргызстандыктарды, ошондой эле Ош технологиялык университетинин бардык кызматкерлерин, студенттерин бардыгын кирип келген Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгына ден соолук, тынччылык, аманчылык, жакшылыктарды гана каалайм. Нооруз майрамы бизге жакшылыктарды, молчулуктарды, токчулуктарды алып келсин. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Жер бетиндеги эң байыркы Нооруз майрамынын башатын чыгыш Ирандагы Хорасан шаарынын аты. Ал жерден таркаган жер иштетүү маданияты менен байланышта карашат. Нооруздун алдында үй жайды тазалоо, коро жайды иретке келтирүү, жакшы тилек менен дасторкон жайып тамак берүү салты Совет доорундагы 70 жылдык солгундоодон кийин акыркы 20 жылдан бери кулачын жайып, азыркылардын да парызына кайрадан айланып келе жатат. Нооруз табиятынан дыйканчылык майрамы. Бул майрамдын өзгөрүүсүз келе жаткан дагы бир символу өнгөн буудай. Өнгөн буудайды бир катар эл жаңырган жашоонун белгиси катары жаңы жылдык дасторкондун ажарын ачмакка коюшат. Ош технологиялык университетинин бардык студенттерини күн менен түндүн теңелүүсү жаз майрамдар менен куттуктайбыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, азыркы учурда бардыгы абдан маанайлары жакшы, майрамды жакшы тосуп атышат. Ушул бардык физика факультетиндеги мугалимдерге, уюштуруучуларга жана катышып жаткан студенттерге бардыгына ыраазычылык. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар кут болсун, майрамыңыздар менен. Жалпы кыргыз элин кирип келген жердин жаңылануусу менен кошо келген Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул куттуктоо бир гана менен эмес, жалпы Ош технологиялык университетинин студенттери жамаатынын атынан болмокчу. Майрамыңыздар менен. Ноорузга байланыштуу ырым-жырымдар деги эле көп. Мындай ырым-жырымдарды улуу ойчулдар Беруни, Махмуд Кашкари менен Омар Хаямдын саптарынан кездештирүүгө болот. Алсак Берунинин байыркы багышчылардан жазып алганы бар. Алардын биринде Нооруз күнү таң алды менен 3 кашык бал жеп, шам жакса оорудан куткарат деп жазылса, экинчи жазма Нооруз күнү таңкы намазынын алдында кичине кант жеп, олива майы менен сүйкөнү алса жыл бою адам сак жүрөт деп жазат. Фарсы булактарындагы ырымдар көбүн эсе денди соо сактоого прагматикалык көрсөтмө болсо, кыргыз ритуалдарында аруу тилекти улуу сөз аркылуу жеткирүү байкалат. Нооруз майрамы кайдан келбесин, анын символдору менен ритуалдары эмнени билдирбесин, кайсы ишенимге таандык болбосун, бул майрам миңдеген жылдар бою жер бетиндеги көптөгөн элдердин чыныгы элдик майрамы катары калууда. Биздин университеттин жалпы жамааты да бүткүл кыргыз эли менен бирге бул күндү шаңдуу тосуп алып, майрамдык ыр-бий менен коштолду. Андан сырткары кыз, жигит сармерден айтышы майрамдык салтанаттын көркүн ачты. Кыздын 40 жашында менен сиздер баштап бериңиздер макалды. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Энесин көрүп кызын ал, кредити жокпу билип ал. Бардык жигиттер кыз алат, акылдуу жигиттер узат дейт. Камкор ханды көрбөгөн кыз ханга токол болом дейт. Жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол. Гарыз алып катын ал, катының кана кутул ал.
Ана жігіт жүрөт. Ай, жүргенде духыңарды түшір болды ма жігіт? Бай. Шайжыңа бізде да ушундай замандап сонун макалдар бар. Айтат эмеспи? Жакшы жаман адам макалчы, жаман эчки сакалчы болуп коёсуздар. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз. Кунажың дружба жибербесе, бука добайт этпейт. Балык башынан сасыйт, балдар бутунан сасыйт. Османда жүз карсаң жүз издептің, башында акалпак кылсаң кыр издептің. Баттен байрык болгон соң жердин түсүнө пайда, эркектер ажам болгон соң элдин тынчыны пайда. Кыздар өзүлөргө сак болгула, жигиттерди ууру тутпагыла. Ат алам десең менеп ал, аял алам десең сүйүп ал дейт жигиттер. 40-тагы жигит кыз алат, 40-тагы кызды ким алат дейт жигиттер. Каттыгынан эмес, суттугуна арак ичкен тойдомас, акылы жок күндомас. Эрди эр кылгандай ал, кара жер кылгандай ал. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн. Алтын баштуу аялдан бакалаштын артык. Жакшы жаман калып сүйлөйт дейт. Шайжыңа ушуну менен макал лакапты токтотпосок, таат көчүрөтүлөр, кыздар өнөр баккан, сөз таптаган мыкты калктыбыз. Эмесе кийинки программага өтсөк. Анда эмесе кыргызда жакшы сөз бар, башканы коюп манастайт дейт. Ошол алыс жакта чалкып жаткан дениздеги тереңден дагы терең болгон анда эмесе биз манас айтуу өнөрүн баштайлы. Биздин бул жакта максат жигитибиз кандарып даярдап турат. Анда эмесе алакан алкаш боюнча акырыңыздар. Манас эпосунан Каникейдин тайтору чапканы. Эй, тоой болгон Каникей, тайторудай бурандай, кайпалып турган көкөлүң, көксүрөт менен күйдеми, тулпуңан сыйда куйругун, кушай менен күйдеми, эки кулак чылбыр, узунун тандап так деми, укуро түйгөн ак нокто, тайторуга чак нокто, бышыгын тандап кат деми, экенин жолун көтөлөп, Бухарадагы сегиз хандын алдына, тайторусу жетелеп, өгөтүнүн тарабай, өлүмүндө садабай, чимечи болду сызыкты, акына бирөө какылса көзөмө болду кызыкты. Сүйлөп сабылып, эне келип жалынып, чоңдугу толой карыям, кадырман кыргыз элимде, калга келген олуям, эне кулаксап. Эрке бала, мен да өзүмдүн кызылдан келген күрмөнү тизип таккан теңөнү, кымчабел кызымды Асен эжеyi чакыра алсам. Эй, арыстан Манас батырдын Акула деген аты бар, атандан бөлөк саты бар, чакаягы чакалдай, үрүп берсе чатына, түтөгө аскандай, камыш кулак сон тойлап, балтыры балың элимдей, бастан сырты желимдей, бул жараккан кароосунун ордуна, кире берсе жөрмөлөп, азыркы кеткен адамдар экиби менен басканда. Байкадыңызбы? Кыз айтып, саз айтты, кандай дейсиз? Бане.